Google'dan же App Store'дан Outlook дегенди скачать этебиз. Мынакей Microsoft Outlook деп турат. Ачкандан кийин создать учетный запись деп бул жерде учетный запись создавать этебиз. Бул жак outlook.com болуш керек. Далее басабыз. Пароль создавать этебиз бул жерден. Анан кийин астына галочка коюп далее басабыз. Фамилия жазабыз. Далее басабыз. Буларды толтуруп чыгабыз. Далее басабыз. Подождите дейт. Эми күтө турабыз. Далее басабыз бул жерден. Бул жакты карап туруш керек. Бул жакты карап турат. Ошондуктан мына стрелканын басуу менен бул жакты каратабыз. Колдой кылыпчы. Отправить басабыз. Отправить басабыз. Туура каратабыз. Берки жакты караш керек. Биз келдик. Видео тартып атам, макрын болчу. Жарыяладым. Проверка завершена деп чыкты. Окей деген басабыз. Ойноп келгилечи бар. Эшик ысык. Всё. Болду. Ушинтип азыр болсо жаңы ачылган почтабызды бул жерге жазабыз. Кандай ачылса кендики. Ошондой жазасыздар. outlook.com деп ачылган. Яне роботту басабыз. Create account деген басабыз. Почтага неме кетти. Азыркы ачылган почтага келебиз. Бул жерден входящийди басканда Monbays'tan келди. 625151 деп келди. Жазабыз. 625151. Continue басабыз. Бул жерге пароль создавать этебиз. Астына дагы чоң кичинекей тамга цифра символ кошуп пароль түзөбүз. Анан confirm баскычын басабыз. Андан кийин go деген басып сохранить пароль кылабыз дагы. Бул жерден курс деген жерге кирип верификациядан өтүп көрөбүз. Беркиден успешно өтпөгөн үчүн gmail.com'дан өтүп албадык ба? Заявка таштап койдук. Ал жактан успешно өтпөгөн үчүн бул жактан өтсө керек деп ойлойм. Ушинтип өтүп көрөлү. Азыр OZR деген белгилейбиз. Continue басабыз. ID карттан белгилейбиз. Next басабыз.